Саламатсызбы, сиз Айым Кейжи каналындасыз. Сиз менен кезектеги видеодо адам жашоосунда керектүү азык суусундук жөнүндө маектешебиз. Ошондой эле бул суусундук кимдерге сунушталат, аялдардын организмине кандай таасирин тийгизет, ушул жана башка суроолорго жооп алып, дагы башка маалыматтарга ээ болуу үчүн видеону акырына чейин көрүңүз да, подписаться кнопкасын басып, жакса лайк басууну унутпаңыз. Демек, айтып бермекчи болгон суусундук бул көк чай. Айрым адамдарга көк чайдын даамы жакпашы мүмкүн. Чындыгында даамы жагымдуу деп айтууга болбойт, бирок дарылык касиеттери абдан көп деп айтсак да болот. Алар жөнүндө айтып өтсөм, көк чай витаминдерге бай, курамында А, С, Е, Д витаминдери бар үчүн кан айланууну жакшыртып, нерв системасына жагымдуу таасир берет. Цинк жана калий көк чайдын тиш жана чачтын өсүшүнө, жүрөк булчуңдарына, иммунитетке тийгизген таасирин күчөтөт. Чайдагы минералдар иммунитетти көтөрүп, зат алмашууну жакшыртат да, ашыкча салмактан кутулууга жардам берет. Кофеин болсо сергитүүчү эффект берет, ошондой эле кан басымын бир калыпка түшүрөт. Көк чайдын курамындагы антиоксиданттар организмдин эрте карып кетүү процессин акырындатат. Ошондой эле көк чай тамак сиңирүү процессинде жакшыртат, чарчоону тез басат да, дароо сергип түшөсүз. Мээнин ишмердүүлүгүн жакшыртат, кандагы канттын деңгээлин төмөндөтөт, боорду токсиндерден коргойт. Көк чайдын пайдалуу касиеттери элдик медицинада гана эмес, официалдуу маалымат булактарында да белгилүү. Көптөгөн фармацевтикалык ишканалар чайдын жалбырактарынан алынган заттарды косметикалык каражаттарды чыгарууда колдонушат. Мындай каражаттар жашартуучу касиетке ээ. Элдик медицинада болсо жаңы демделген көк чай менен бетти чайкоону сунушташат. Муну ар күнү колдонсо бет териси жашарып, сонун болуп калат. Ошондой эле чайдан муздаткычка тоңдуруп, муз кубиктерин жасап, бет жана моюн терисин сүртсө, беттеги тырыштарды жазып, бет териси жылмакай, жумшак болуп калат. Көк чайды жашартуучу маска катары да колдонсо болот. Анын составына бир аз ун, жумуртканын сарысы жана бир нече кашык көк чай кирет. Даяр болгон аралашманы бетке сүртүп, 15 мүнөттөн кийин жууп саласыз. Бул масканы жасоодон мурда бетти тазалап алсаңыз, натыйжасы жакшыраак болот. Эми дагы бир айта кетчү нерсе, көк чайдын дагы өзүнө жараша каршы көрсөтмөлөрү бар. Биринчиден, көк чайды кош бойлуу айымдар ичүүгө болбойт. Себеби ал организмге керектүү кээ бир заттарды чыгарып салуучу касиетине ээ. Мисалы, темир заты жетишсиз болсо, аскандуулукка алып келерин көпчүлүк айымдар билишет болуш керек. Көк чай ошол темирди организмден чыгарып салышы мүмкүн. Бул болсо аскандуулукка алып келет. Экинчиден, бул чай кан басымды түшүргөндүктөн кан басымы төмөн адамдарга ичүүгө сунушталбайт. Үчүнчүдөн, көк чайды өтө көп өлчөмдө ичүү дагы жарабайт. Бул нерв системасына таасир этип, обужок кыжырданууга жана уйкусуздукка алып келет. Ошентип бүгүнкү айтмакчы болгон маалыматтар ушулар болчу. Эскерте кетсем, маалыматтар интернет айдыңынан которуп алынды. Дайыма ден соолукта болуп, жүзүңүздөн жылмаюу кетпесин.